Чыгдан өзү бош үйдүн бир бөлүгү. Бул ашкана. Деги бош үйдүн бөлүгү болуп турганда, бош үйдө деги канча чий бар болду экен. Эмне үчүн аты чыгдан болуп калды экен. Бош үйдө негизи 4 чий бар. 2 канат чий бар, 1 эшик чий бар, анан чыгдан. Канат чий эпчи жак менен эркек жагын калкалап турса керек эле. Жылуулукту сактап, шамал өткөрбөй керегеде турат. Эшик чий болсо, эшиктин ачылышына, жабылышына абдан көмөк көрсөтүп, түрүп койсо да болот, жаап койсо да болот, анда да жылуулугун сактап турат. Үчүнчү, төртүнчү чыгдан чий бул ашкана. Бул калкалап турат. Барлык чийди калкалап турат деп сүйлөйбүз. Чий өзү катуу, сөңгөктүү. Кабыгын ачып койсо жылмакай, эч нерсе токтобойт. Бышкан учуру 15 августтан октябрь айына чейин. Мунун тамырынан белги ороп туруп тартып алып, тамыры менен чыгарат. Чыгдандын бийиктиги ошо 1,20 болуш керек. Узундугу 1,5-2 жетпейт. Ошого тууралап баш жагын, анан тамыр жагын кыркып коюп, арчып, жакшы тазалап, анан кийин станокко токуп алышат. Анан эки жагында тең боо бар. Баш жагында да боо бар, аяк жагында да боосу бар чыгдандын.